Саламатсыңарбы? Киберкоопсуздук технологияларына арналган сабактар сериясында 12-чи сабакка келдик. 12-чи сабагыбыз күнүмдүк жашоо маалыматтарын коргоо темасына арналган. Маалыматтарды коргоо негизинен эки бөлүккө бөлсөк болот. Бул корпоративдик маалыматтарды коргоо, башкача айтканда мекемелердин маалыматтарын коргоо. Анткени акыркы мезгилдерде биздин адамзаттын жашоосу, социалдык абалыбыз көбүн эсе бизди жеке жаран катары кандайдыр бир мекеме же уюмдар менен биргеликте жашоого же болбосо иш алып барууга шарт түзүүдө. Андыктан мекемелердин жана уюмдардын десек да болот, организациялардын маалыматы жана ал маалыматтарды коргоо темасы каралат. Андан тышкары жеке маалымат, ар бир жаран катары сизге таандык болгон маалымат жана анын сакталышы, анын корголушу. Андыктан бүгүнкү темабыз көбүнчө ушул жеке маалыматыңызды, сизге таандык болгон маалыматтарды коргоо, сактоо жана анын камын көрүү жаатында болмокчу. Корпоративдик же болбосо уюмдук маалыматты коргоодо болгондой эле жеке маалыматта дагы эки түрдүү коркунуч бар. Бул техникалык коркунуч. Техникалык коркунуч деген ушул бизге таандык маалыматтардын сакталып турган же болбосо иштетилип жаткан тармактарда, аппараттарда ал маалыматтын бузуу тарабынан чабуул келип, ушул чабуулдун натыйжасында биз каалабаган адамдар же болбосо биз каалабаган топтор тарабынан ал маалыматтан уурдалып колдонулуусу, же болбосо биздин техникалык аппараттардын тилекке каршы биз каалабагандай учурда бузулуп калып, өчүп калышы дагы ыктымал. Күнүмдүк жашоодо муну деле сиздер да байкасаңыздар керек. Бир жакка сизге таандык маалыматтарды, сизге таандык мисалы архивдик сүрөттөрдү, видеолорду же болбосо сиз үчүн маанилүү болгон, баалуу болгон маалыматтарды бир жакка сактап койгонсуз, бирок ошол сактаган аппаратыңыз флеш карта же катуу диск же DVD диск бузулуп калып, көбүнесе ал маалыматтарды жоготуп койгон учурларыбыз да болгон. Ал дагы бир коркунуч болуп саналат. Анткени ал маалымат бизге маанилүү маалымат болчу, ал маалымат бизге керек маалымат болчу. Аны жоготуу бизге бир материалдык же болбосо моралдык кандайдыр бир чыгымга алып келиши мүмкүн. Андыктан ошол маалыматтарды башка бирөөлөр тарабынан уурдалбашын жана бузулбашынын камын көрүү техникалык коркунуч темасына кирет. Андан тышкары социалдык коркунуч темасы бар эле. Мындан алдыңкы сабактарда дагы кенен токтолгонго аракет кылдык. Бул бизге таандык маалыматтарды техникалык эмес, социалдык ыкмалар менен башкалар тарабынан уурдалып кетүүсү, бизге таандык болгон маалыматты биздин эле колубуз менен же болбосо биздин макулдугубуз менен, алданып калган учурдагы макулдугубуз менен бул маалыматтарды терс максатта колдоно турчу тараптарга өткөрүп берүү же алардын алып алуусу социалдык коркунуч болуп саналат. Социалдык коркунучтун ыкмаларын, түрлөрүн, кандайча иштешет, эмнени көздөшөт, ушул тууралуу мындан алдыңкы сабакта кенен токтолдук элек. Андыктан бул тууралуу толук бир маалыматка ээ болсоңуз да керек. Бул темабыз ошол сизге таандык жеке маалыматты коргоо боюнча же болбосо башкалар тарабынан ал маалыматты алар каалагандай колдонуусуна жолтоо, алдын алуу жаатында кандай иштерди жүргүзсөк болот, эмнелерге көңүл бурушубуз керек, кандай иш-чараларды жүргүзүшүбүз керек, ушул тууралуу кененирээк бул сабакта сөз кылганга аракет кылабыз. Маалыматтарды коргоо негизинен техникалык жакта, адегенде техниканын бизге берген мүмкүнчүлүктөрүн эске ала турган болсок, адегенде албетте антивирустук пакеттер, көбүн эсе хакердик чабуулдар, социалдык инженериядан тышкары техникалык чабуулдар көбүн эсе ошол вирустар аркылуу жүргүзүлөт. Биздин компьютер тармактарына
биз каалабагандай же болбосо бизге чабуул жасап жаткан тараптын каалоосундай компьютерибиздин иштешин камсыз кылган бул вирустар болот. Ошол вирустардын алдын алуу антивирустук пакеттер менен мүмкүн. Антивирустук пакеттер дайым өзүнүн маалымат базасын жаңылап турат. Бунун жакшы тарабы антивирустук пакеттердин дүйнөнүн башка бир булуң бурчунда эгерде бирөөнө бир чабуул болгон болсо, антивирустук пакеттерди даярдаган, антивирус программалык камсыздоолорун даярдаган компаниялар өз ара тыгыз маалымат алыш беришин жүргүзүүдө. Эгерде мисалы дүйнөнүн булуң бурчунда башка бир жерде бир коркунуч болуп, ошол коркунучтун натыйжасында бир чечим чыгарган болсо, дароо антивирустук пакеттер өзүнүн пакетин жаңылашат. Анан ал вирустан сиздер дагы кийин коргоно тургандай өздөрүнө бир жаңы версиясын сиздерге сунуштайт. Андыктан антивирустук пакеттерди кенен колдонуу зарыл. Акыркы мезгилдердеги программалык камсыздоолор, операциондук системалар көбүнчө Windows, Unix же болбосо macOS, iOS деп жүрөбүз. Macintosh, Apple маркасындагы үлгүсүндөгү болгон программалык камсыздоолор өзүнүн ичинде даяр антивирустар менен келет. Мындан алдын бир 5-10 жыл мурда популярдуу антивирустук программалар абдан популярдуу эле, бирок акыркы мезгилдерде Windows жана башка популярдуу операциондук системалар антивирус, андан тышкары Brandmauer, Firewall деп коебуз, Brandmauer менен даяр келет. Brandmauer'дун болсо бул жакта негизги максаты бул тармактардан келген чабуулдарды, анткени компьютериңиз интернетке байланган болсо, демек компьютериңизге интернет аркылуу байланууга мүмкүнчүлүк дайым бар. Антивирус сөзсүз түрдө бир вирус болуу шарт эмес. Тармактык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, хакерлер сиздин компьютериңиздеги маалыматка жетиши мүмкүн. Андыктан ушу Brandmauer'лер кенен колдонулат акыркы мезгилдерде. Brandmauer'лердеги да операциондук системалар менен даяр келет. Тармак чабуулун алдын алуу жана кабарлоо куралдары болушу мүмкүн. Бул эми көбүнчө сизге таандык компьютер программанын ичинде эгерде бир чабуул боло турган болсо, бул чабуул жүрүп жатат же ушундай бир коркунуч бар деп сизге дайым бир багыт көрсөтө турчу, сизге дайым эскертүү жиберип турчу программалык камсыздоолор жана кемчиликтерди ортого чыгаруу сканерлөө программалар бар. Бул программаларды периодикалык түрдө белгилүү аралыктар менен дайым компьютериңизде жүргүзүп турушуңуз, иштетип коюп турушуңуз, компьютердин ичинде бир оору бар экенби, оору дегеним бир вирус бар экенби же кандайдыр бир кемчилик бар экенин ортого чыгара турчу сканерлер. Ошондо мисалы эгерде Brandmauer'ыңыз жок болсо, ушундай сканерлер сөзсүз түрдө бир Brandmauer жүктөңүз же болбосо антивирус программасы жүктөңүз деп сизге эскертүү жиберип турушу мүмкүн. Андыктан эң акыркы пунктубуз бул жакта камдык көчүрмө дейбиз, бэкап. Сизге таандык болгон маалыматтарды программалык аппараттардын бузулуусу натыйжасында маалыматыбызды жоготуп коюу коркунучуна каршылык камдык көчүрмөлөрдү дайым камсыздап турушубуз керек. Сизге таандык маанилүү маалымат болушу мүмкүн, жеке бухгалтерияңыз болушу мүмкүн, же болбосо сизге таандык маанилүү сүрөттөр архиви, видеолор архиви, контакттарыңыз, мисалы 10 жылдан бери чогултуп келаткан контакттарыңыз, булар мисалы эгерде жоголуп кетпөө коркунучуна каршылык камдык көчүрмөсүн башка бир катуу дискке, DVD дискке, флеш дискке же болбосо акыркы мезгилдерде булут технологиялары бар. Ошол эле Google Drive, Яндекс Диск, Mail.ru'нун дисктери бар. Ушул сымал көптөгөн кызматтар бар. Ошолорго бир жака булутка же болбосо параллелдүү түрдө башка бир жерде да сактала тургандай, эгерде компьютериңиз же болбосо катуу дискиңиз бузулуп калган болсо, ушул маалыматты кайрадан жүктөп алып колдонууга мүмкүнчүлүк боло тургандай камдык көчүрмөсүн дагы жүргүзүп туруу зарыл.
Эми компьютерде жеке маалыматты коргоо боюнча дагы кошумча эмне иштерди аткарсак, кандай иштерди аткарсак этият болобуз, же болбосо чабуулдардын алдын алабыз, алдын алганга мүмкүнчүлүк жаралат. Биринчиси шифрлөө. Шифрлөө эми акыркы мезгилдерде бир стандартка айланды. Андыктан бул темада бирок бул маалыматыңыз шифрленип жатып жатпаганын дагы текшерип коюңуз. Өзгөчө мисалы бул жакта дагы пункт 5-пункттардагы интернет баракчалар үчүн HTTPS акырындагы S тамгасы эсиңиздерге сала кетсем, ушул шифрлөө протоколун колдонот, SSL сертификатын колдонот дегендин түшүндүрөт. Андыктан интернет булактарында маалымат алып атканда, берип атканда, өзгөчө төлөмдөр жүргүзүлүп жаткан жерде, же болбосо сизге таандык сыр сөздөрдүн, паролдордун алып берип аткан жерлеринде шифрлөө колдонулуп колдонулбаганын албетте дайым текшерип турушу керек. Программалык камсыздоолорду дайым жаңыртып турушубуз керек. Анткени мындан алдыңкы сабактарда да кенен токтолдук элек. Коркунучтар, чабуулдар ар дайым жаңыланып турат, жаңы ыкмалар ортого чыгып турат. Программалык камсыздоолор дагы ошол жаңы ыкмалардын алдын алуу жаатында өздөрүнө таандык жамаачы деп коебуз, патчтерди чыгарышат. Ошол жамаачылар менен дайым программалык камсыздооңорду жаңыртып туруу эң көп техникалык жактан бир чабуулга дуушар болбошуңуздун камын көргөн болосуз. Wi-Fi тармагын коргоо дедик. Көбүнесе сизге таандык интернетке чыгуу, же болбосо сиздин иштеп жаткан чөйрөңүздө эгерде Wi-Fi'ңыз болсо, Wi-Fi'ңыздын сөзсүз түрдө бир пароль менен же сыр сөз менен иштөөсүн камын көрүү. Сыр сөзүңүз дагы өзүнчө дагы кийинчерээк токтолобуз. Оор болушу, жөнөкөй эле сыр сөз менен башка бирөөлөрдүн кирип кетпешин камын көрүү. Ошо акыркы мезгилдерде албетте көбүн эсе Wi-Fi ыкмасы менен интернетке байланып жүрөбүз. Андыктан Wi-Fi тармагынын камын көрүү дагы маанилүү. Интернет аркылуу сатып алуулар, банктардын виртуалдык карталары, эгерде ушул түрдүү кызматтарды кенен колдонсоңуздар, албетте 2 эсе этият болушуңуз керек. Андыктан чабуулдардын же болбосо социалдык инженериянын эң негизги багыттары, же болбосо иштей турган өздөрүнүн курмандыктары дейлик, көбүнчө ушу интернет аркылуу сатып алууларды жүргүзгөн интернеттин активдүү колдонуучулары. Анткени интернет сатып алууларда сөзсүз түрдө банкалык карттар колдонулат. Банктык карталарды дагы сизге таандык каражаттарды уурдап алуу, же болбосо өздөрүнүн көздөгөн максаттарына колдонуу жаатында сизге чабуул жүргүзүшү мүмкүн. Андыктан этият болуу шарт. Интернет баракчаларында HTTPS протоколу колдонулуп жатканына дайым көз салып коюшубуз керек. Анткени HTTPS сиздин браузер менен сервердин, сиз колдонуп жаткан кызматтын сервердин ортосундагы маалыматтын шифреленип жатканын камын көрө турчу протокол. Шилтемелерге этият болушубуз керек. Ар кандай бул эми социалдык инженерия сабагыбызда кенен токтолдук элек. Шилтемелердин ар кандай максаттарда алдамчылык жолу менен сизге таандык маалыматтарды уурдап алуу максаты менен шилтемелер жиберилет. Андыктан шилтеменин каяктан келгенин, шилтеменин ичинде эмне маалымат болгонун, ким болгонун, эгерде кандай бир коркунуч жарата турган, же болбосо сизге таанымал болбогон бир шилтеме болсо, анда ал шилтеме аркылуу ошол ресурска кирбөө сунушталат. Эң маанилүү темалардан бирөө сыр сөздөр, пароль дейбиз. Сыр сөздөрдүн акыркы мезгилде программалык камсыздоолор албетте сиздин оңой сыр сөз тандоого чектөө коюшат, же болбосо тоскоол болушат. Көбүн эсе 1 2 3 4 же болбосо клавиатурадагы тамгалардын ирети менен жазылышы, QWERTY
1-2-3 атыңыз, фамилияңыз, туулган жылыңыз, туулган күнүңүз, туулган айыңыз, туулган жылыңыз булар эми стандартка айланып калган, стандартташтырылып калган сыр сөздөр. Мындан алыс болгонго аракет кылыш керек. Акыркы мезгилдердеги программалык камсыздоолор дагы көбүн эсе сиздерге ошол жөнөкөй сыр сөз тандаттырбай, сөзсүз түрдө ичине өзгөчө белгилерди кошуу менен, сандарды кошуу менен, тамгаларды кошуу менен оор бир сыр сөз тандаганга шарт түзөт. Бул мындай сыр сөздөр менен албетте сизге таандык аккаунттарга кирүү оор болуп калат. Анан эми мындай дагы маселе туулушу мүмкүн. Көптөгөн ресурстарды колдонобуз, ар бир жерде бир эле сыр сөз колдонбогонго аракет кылыңыз. Анткени бир жердеги сыр сөзүңүздү эгерде хакерлер таап алган болсо, сизге таандык баардык кандай аккаунттарга киргенге мүмкүнчүлүгү болот. Анын алдын алуу жаатында ар кандай сыр сөздөрдү колдонгонго аракет кылыш керек. Акыркы мезгилдердеги браузерлер дагы бизге бул мүмкүнчүлүктү берет. Сыр сөздөрдү башкаруу программалык камсыздоолор бар. Сиздин ордуңузга ошол сыр сөздөрдү эстеп, анан бир ошол аккаунтка кирип жатканда сыр сөзүңүздү сиздин ордуңузга толтуруп кое турган акыркы мезгилдерде браузерлердин ошондой да кызматы бар. Коомдук тармактарды колдонууга этият болушуңуз керек. Коомдук тармактарда көбүн эсе коомдук жерлерде дагы мисалы вирус кандай биологиялык вирустар көп болгон болсо, ушу ковид менен дагы уну байкадык да, көп кишилер топтолгон жерлерде алыс болуңуз, маска кийиңиз деген ар кандай сунуштар келди эле. Ошондой эле коомдук тармактарда ар кандай ошондой сизге жугуп кала турчу вирустар, компьютердик вирустардын дагы түрлөрү көп болушу мүмкүн. Андыктан коомдук тармактарды колдонгонго этият болуңуздар. Көбүн эсе мындай ачык жерлерде, аэропорттордо, же болбосо кафе, ресторандарда бекер Wi-Fi'лар бар. Ошол бекер Wi-Fi'ларды колдонуп жатып, сөзсүз түрдө этият болушуңуз керек. Эми бул тууралуу сизге таандык маалыматтар кандай ыкмалар менен колдонулушу мүмкүн, эмнеге компанияларга сизге таандык жеке маалыматтар маанилүү, ушул темаларда BBC, Англиянын эң атактуу телевидение каналы BBC тарабынан даярдалган документалдык тасмалар, орус тилиндеги версиясынын үлгүсүн бул жака YouTube'дагы шилтемесин бөлүшүп койдум. Убактыңыздар болсо 2,5 сааттык бир документалдык тасма, бирок сиздин ушу маалымат коопсуздугу, жеке маалыматтардын колдонулуусу тууралуу көптөгөн пикир бере турчу бир документалдык тасма. Андыктан убактыңыз болгондо сөзсүз түрдө көрүп коюңуздарды сунуштайм. Андан тышкары Россиянын эң ири кабар булактарынан Лента.ру булагынын даярдаган атайын бир долбоору бар. Алгоритм деген, сизди ким башкарат деген долбоор. Бул долбоордун ичинде дагы кызыктуу маалыматтар бар. Өзгөчө социалдык тармактар кандайча бизди башкарып жатат, маалыматтарыбыз кандайча бизден тышкары башка үчүнчү тараптар тарабынан колдонулуп жатат, эмнеге алданбашыбыз керек, кайсыл нерселерге көңүл бурушубуз керек сымал темаларга кенен токтолгон бир долбоор. Бул убактыңыз болгондо дагы ушул долбоорго кирип, кенен өзүңүздөргө жеке маалыматты коргоо, күнүмдүк маалыматтарды коргоо жаатында маалымат чогултсаңыз, бир дүйнө таанымына ээ болсоңуздар болот. Андыктан ушул маалымат менен анда күнүмдүк маалыматтарды коргоо темасына арналган сабагыбызды аяктайбыз. Анда эмесе көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.